пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кимдин үйүнө барып тыкылдатты экен деп бүт китептерди карап чыгып, бир дагы үйгө барып тыкылдатып деген жерини таппай, андан кийин бул бир эреже экен. Эреже. Ошо бир жамааттын же болсо бир менин эрежеси экен деп, ошо эреже деп гана бунун өкүмүнү биз парыз же болсо сүннет деп берсек, мисалы үчүн парыз деп берсек, анда ким бирөөнүн үйгө барып тыкылдатпаса күнөөкөр болот. Сүннет деп берсек, пайгамбар да күнөөкөр болот. Шоның үчүн биз бул бир эреже экен деп өкүмүбүз бергенден кийин бул маселе законго кирген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кат аркылуу даават кылган экен. Башка мамлекеттерге кат жөнөткөн экен, динге келиңиздер деп. Ушу азыркы биздин законубузга ушу WhatsApp аркылуу баягы катка окшош ушу чакырсак ушу ылайыктуу болуп атат да. Андан кийин бул жерде көп коопсуздук маселелери да бар экен. Ушуга көңүлүңүздөрдү буруп, мына алымдар кеңеши, муфтият ушу мойнубузга алып аткандан кийин дин жагыдан сиздер ушу мыйзамды бардыгыны колдоо бересиздер деген үмүттөбүз.